prapırşikler, sirjantlar jana jokerler, hurmattуу ата-энелер жана конокtor. Бүгүн biz Kırgız Respublikasının İçki İşler Ministrliğinin İçki askerlerinin 707 asker bölüğünün жаш jokerleri Atamekенimizin jana elimizin aldığında saltanatlı türde askerlik ant berүүsүнө күбө болуп турабыз. Барыңыздарга белгилүү, өз үйүн, мекенин коргоо ыйык парз. Аны ардамсыздуулук менен аткаруу ар бир жарандын милдети. Askerlik ant бул ар бир asker кызматкерлеринин saltanatlı убадасы. Kırgız elime işenişli kızmat kuluğa saltanat türde ant berem. Kırgız Respublikası Konstitusiya jana mizamdan ıyık saktooga, askerlik ustap талаптарын жана мыйзамдарын сактоого, командирлердин баштаган буйруктарын так аткарууга ант берем. Бүгүн Баткен областында жайгашкан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүндө эң маанилүү күн болуп турат. Жаш жоокерлер ант алып жатышат. Бул жаш жоокерлер 2019-жылдын 12-апрелинде аскер комиссариаттарына чакырылган. 30 күнүн аралыктын ичинде көчүрмө даярдык планынын негизинде сабактар өткөрүлүп, жаш жоокерлерди аскердик антка даярдадык. Жана мыйзамдан аскердик устаттын талаптары жана командирлер менен башчылар буйруктарды так аткарууга ант берем. Кыргыз Республикасы көз каранды коргоо үчүн өз күчүмдү керек болсо өмүрүмдү аябауга ант берем. Мен мага бүгүн өтө өзгөчө маанилүү деп айтсам болот. Аябай толкунданып, кубанычым койнуна батпай турган мезгилим азыр. Мен аябай мындай кыйын кубанычтамын, балам өз каалоосу менен андай толкунданып менен ушунчалык ыйланып келип отурат мындай. Өз каалоосу менен мындай кой десем өз жалгызба да, кой десем мындай келди. Мактага шүгүр жакшы. Эртеден бери ак тилектер айтылат, ошо ак тилектерге кошулам мен деле. Армия мындай коомду армия жакшы кылат. Армия бар, биз барбыз. Биздин стабилдүү жашообузду армия жакшы кылат. Мен армияны анча жактырбайт элем да, өз жалгыз бала болгондон кийин деп мындай башкача ойлор келип, башкача сезимдер менен жөнөткүм келбейт эле. Анан барба десем барам деп өзү ушундай неме болуп. Азыр аябай армияга барган адамдар да жагып калды. Мындай командирлер деле, ошо военкомдор деле бардык немелер азыр мага ушунчалык толкундануу менен ушунчалык бир жакшы көрүп ушундай сезимдер пайда болуп да. Мен башында аябай каршы чыккам, ушул учурдан пайдаланып Нукен районунун Көз Каракта шаарынын военкомдоруна дагы рахмат айтып кетким келет. Ушул учурдан пайдаланып аябай балаңыз барса жакшы бала болуп келет, мынтип келет, антип келет деп жакшы насааттарын айтып жөнөтүштү. Действительно ушундай экен. Аскердик жоокердик кызматын аман-эсен өткөзүп алсын. Бардык ата-энелерге ушундай күндөр насип кылсын, ушундай балдарга бардыгына ушундай күндөр насип кылсын. Урматтуу офицерлер, урматтуу ата-энелер, урматтуу жоокерлер, урматтуу бүгүнкү ант берүү аземинин катышуучулары. Бардыгыңыздарды бүгүнкү ант берүү аземи менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мадумаров Акрам Камаралиевичтин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктайм. Кылууга салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставдардын талаптарын жана командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Мен Оштон келдим, Мадайыл өкмөтүнөн, Ош областынан. Менге неберем келдилер, неберем атай аркасынан алып келдим бала чаканы. Кой карасынан барып көрүп келейин деп. Өз каалоосу менен келди, өз каалоосу менен. Жол тосподум, чоңуна жол тосуп алып калдым эле, наразы болду. Бираз эми кой эмесе бара берсин деп жол тосподум балам. Жакшы Кудай ушу тайне мени көрөсүзгө. Мен барганда дейм дегени кулагыман кетпейт да. Жолдош капитан, катарда жеге кулагын аскер ант алып үчүн келди. Могу мекенге чыккан жоокерлер присяга окуйт экен, ошол үчүн биз келдик. Менин сиңдимин баласы эле, мен тайэжеси болом Тилектин. Ошонун присягасына келдик. Аябай жакшы маанай менен турабыз. Ошолорду күтүп турабыз азыр. Азыр эми саат 10 башталат деп атат. Эми ошол азыр көргөнү турабыз. Жакшы ушуларга ийгилик каалайбыз. Kırgız Respublikası Başkanlığı'nı koruma için öz gücümde егерде керек болса